Урматтуу мекендештер, депутаттар мыйзам кодексине жаңы сунуштарды бериптир. Мен ошол жаңы сунуштар боюнча өзүмдүн пикиримди айтып коеюн деп чечтим. Мурда шайлоолор республикалык деңгээлде республика бир округ болуп, анан жергиликтүү дагы деңгээлде бир мандаттуу округтан шайланып келген депутаттар бар болчу. Мамлекеттик деңгээлде дагы, жергиликтүү деңгээлде дагы депутаттар келчү. Азыркы берип аткан сунуш негизинен мамлекет бир округ болбой, мамлекетти 30 округка бөлүп, ошол 30 округтан жергиликтүү деңгээлде депутаттар шайлана турган механизм түзүлүп атат. Мен бул жаңы мыйзамдын бир маанилүү тобокелчилигин айтып коеюн деп чечтим. Эгерде биз 30 округка бөлүп, ошол жергиликтүү деңгээл менен депутаттарды шайлай турган болсок, анда бизде бир кыйынчылык, саясий тобокелчилик бар. Бизде бөлүнүп жарылуу, жердешчилик, трайбализм деген сезимдер али күнгө чейин жашап атат. Бул 30 округка бөлүү мына ушул жердешчилик, трайбализмди, регионализмди күчөтө турган механизм болуп эсептелет. Экинчиси, депутаттар, жергиликтүү деңгээлде шайланып келе турган депутаттар, алар жергиликтүү гана маселени, суу маселесин, жер маселесин, жол маселесин, ошол округтун гана маселесин көтөрүүгө кызыктар болуп калат дагы, жогорку деңгээлдеги мамлекеттик маселелерге кызыкчылыгы жок болуп калат. Бул көз караш, бул механизм бизди мамлекет улут катарында бир топ жыл артка тартып коет деген көз карашым бар. Менин оюмча, биздин мамлекетте мамлекеттик деңгээлдеги дагы маселелерди көтөрө турган депутаттар же болбосо ошол механизмди жаратышыбыз керек. Эгерде биз андай механизмди жаратпай турган болсок, шайлоо кодексине киргизбей турган болсок, анда биз мамлекеттик, улуттук деңгээлдеги саясатчыларды, лидерлерди, мамлекеттик башкаруучуларды даярдай турган механизм, шарт түзбөй коебуз. Мен ойлойм, депутаттар талкуу учурунда ушул маселени эске алат болушу керек деп.